Бүгін жергілікті бюджетте референдум жөнінде мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо тапты. Мыйзам долбоорунда референдумду өткөрүүнүн жол-жобосуна аныктык каралган. Документте кайраада референдумга коюлуучу баш мыйзамдан өзгөртүү киргизбөйгө ар бир бөлүгүнө өзүнчө добуш берүү сунушу Акат Төрөбаевден жиберип, ал көпчүлүктө колдоосун ууралган жок. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумда Конституциянын өзгөртүлгөн ар бир беренесине өзүнчө добуш берүүнү сунуштады. Анда референдумдагы бюллетенде Конституциянын өзгөртүлгөн ар бир беренесинин тушуна добуш берүүгө мүмкүн болот. Компромисстик вариант. Ар бир эл өзү келип, өзүнүн добушун каалаган сот реформа боюнча өзүнүн оюн пикирин айтат. Премьер-министрдин укуктарын өзүнүн пикирин айтат. Мамлекеттик кызматкерлер боюнча өзүнүн пикирин айтат. Мына ошол жерде жакшынакай компромисстик вариант болуп чыгып атат. Эч кандай жарып бөлүнүү болбойт. 30га бөлүнүп кетебиз, талаш тартыш болуп кетет деген ойлорду айтылып атат. Анда эч кандай болбойт. Төрөбаев сунушун депутаттардын добуш берүүсүнө коюуну өтүндү. Сунушка социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов каршы чыгып, муну турмушка ашырууга техникалык жактан мүмкүн эмес деди. 36 өзгөртүү киргизилип атат. 25 беренеге. Мына ошонун баары тең. Эгерде баягы макул же каршы деген клетканы кое турган болсок, бүгүн атайын даярдыгы бар юристтерге дагы бул кыйынчылыкка турат. Бұл техникалық жағынан дағы бұл мүмкін емес. Анан эгерде бирөөнө макул, бирөөнө каршы боло турган болсо дагы бул баягы мындайча айтканда, орусча айтканда цельность теряет. Урматтуу депутаттар, техникалык жактан эч проблема жок. Мына Азербайжандын менде бюллетени турат. 29 беренеге мына макул, каршы деп добуш берип атышат. Эгерде Азербайжан мамлекети өткөзүп аткан болсо, биз авангард мамлекет катары шайлоонун негизинде авангард мамлекет катары биз алдыга кетип атпайбызбы? Ошон үчүн бул жерден эң жакшы компромисстик вариант. Бул жерде эл дагы түшүнөт, эмне жөнүндө добуш берип атканын. Сонун болот. Эч кандай талаш тартыш болбойт. Абдан сонун болот. Бюллетендер дагы сонун болот. Эл дагы жарык маанайда шайлоого барат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова мындай чараны киргизүү референдум институтунун өнүгүүсү үчүн жакшы экенин, бирок азыр аны аткарууга убакыт тар деди. У нас сейчас, ввиду того, что такие сжатые сроки, у нас просто не хватит времени на тестирование. Смысл референдума – это учет мнения граждан, правильно? Референдумдун мааниси элдин пикирин билүү, туурабы? Мен мисалы Конституцияга өзгөртүү киргизүүдөгү депутат бир эле маалда өкмөт мүчөсү болушуна каршымын. Бирок 16 беренеге макулмун. Анан мен эмне кылышым керек? Эгерде макул же каршы деп бир эле добуш берсем, анда менин пикирим белгисиз бойдон калат да. Мына БШК төрайымы айтты. Төрөбаевдин сунушун ишке ашырса болот, бирок азыр биз ага даяр эмеспиз деп. Эгерде биз даяр эмес болсок, референдумду өткөрүүнүн эмне кереги бар? Проблема башка жерде, проблема аракетте, аракет жок. Ошон үчүн ошол жактан проблема. Анан кийин бул жерде айтылып кетти, тарыхта болгон эмес мындай деп. Тарыхты биз жасабайлыкпы? Тарыхты биз жасап, кийинки келген парламент, 7-чи созутта парламент бизди карап, көрүп, ушундай тарыхта калган парламент экен деп. Биз жасабайлыкпы ушу тарыхты? Мына легендарный парламент деген болду. Ошондо мына сымык менен биз аларды айтып атабыз. Бул жерде мына легендарный парламент депутаттары отурат. Ошон тарыхты биз жазсак болот эле деп айтат элем. Эл өкүлү Бакыт Төрөбаевдин баш мыйзамга кирип жаткан өзгөртүүлөргө ар бир жаран өз пикирин билдирсин деген сунушу көпчүлүк добушка ээ болгон жок. Мындай көрүнүштө байкоочулар бийликтин түрдүү шылтоолорду айтып, эл менен эсептешпегенинен кабар берет дешет. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.